Бүгүнкү күндө АКШда 825 миңден ашуун адам коронавирус илдетин жуктуруп алды. Алардын ичинен 45 миңден ашык адам бул илдеттен көз жумду. Учурда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны боюнча бул мамлекет биринчи орунда турат. Анткени бир гана Нью-Йорк шаарында башка өлкөлөргө караганда вирус жуктуруп алгандардын саны көп. Америкалыктар бир жылдын ичинде сасык тумоого караганда бир айда коронавирустан алдаганча көп каза болушту. 2018-2019 жылы сасык тумоодон 34.200 АКШ жараны көз жумган. Ал эми изоляциялык чараларды алуу ийгиликтүү болушу үчүн Франция жумасына 500 миң тестүрлөө жүргүзүшү керек. Бүгүнкү күндө Францияда жумасына 150 миң тестүрлөө өткөрүлүүдө. Белгилей кетсек, бул өлкөдө тажи вирусун жуктуруп алгандардын саны 159.300гө жетти. Ал эми бул оорудан көз жумгандардын саны 20.796-ны түзөт. Франция коронавирус жуктуруп алгандардын саны боюнча алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кирет. Италия февралда биринчи инфекция учуру катталгандан бери алгачкы жолу коронавируска чалдыккандардын саны азайганы тууралуу маалымдады. Эске салсак, буга чейин бул мамлекетте вирустан өлгөндөрдүн саны рекордтук көрсөткүчтү көрсөтүп жаткан. Акыркы маалыматтар боюнча Италияда жалпысынан 183.957 адам илдетке чалдыккан. Каза тапкандар 24.648. Ал эми Испанияда күн сайын коронавирустан каза тапкандардын саны 430ду түздү. 22 марттан бери эң төмөнкү көрсөткүч бир күндө 394 өлүм учуру болду. Испания коронавирустан улам жапа чеккен мамлекеттердин алдыңкы катарында келе жатат. Мында инфекцияны 209 миңге чукул адам жуктурган. Бүгүнкү күндө 22 миң адам бул илдеттин курмандыгы болду. Японияда бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 25 адам каза тапты. Бул эпидемия башталгандан бери өлкөдөгү эң жогорку көрсөткүч. Ооруну жуктургандардын жалпы саны 11.866 адам. Ал эми 281 адам илдеттен көз жумду.